биринчи класста окуган балдарды 5 жолу зордуктап кетиптир. Ушуну бүгүнкү күнгө чейин Первомайский РОВД карабай жатыптыр да, толук кандуу. Ички иштер министрлигинин дарегине иштебей жатат, милиция коргобой жатат деген бир жактуу ойдон алыс болушубуз керек. Милиция баарына жетишпейт. Бул мисалы Маевкада болгон окуяда балдарды кой берип салышты. Бул эми жүрөктүн мындай үшүрүн алган аябай өкүнүчтүү маселе. Мында кече видео мелеринен көрдүк. Ошон үчүн кайра биздин айтып атканыбыз, мектепте окуучуларга дин сабагын кийирип, башынан талим тарбияны өзгөртпөсөк, дин сабагын киргизип. Чоң рахмат, урматтуу төрага. Урматтуу төрага, мен бүгүн ушул биздин МВД министрлигине кайрылат элем. Эмне үчүн анткени бүгүнкү күндө ушул балдарга карата зордук зомбулук аябай күчөп атат. Ошол эле учурда Маевкада болгон окуяны алсак, ал жерде 3 мектепте окуган окуучу биринчи класста окуган балдарды 5 жолу зордуктап кетиптир. Ушуну бүгүнкү күнгө чейин Первомайский РОВД карабай жатыптыр да, толук кандуу. Анан ошол эле учурда бир айым машинаны айдаганды үйрөнөм деп бир кызды өлүмгө басып кетиптир да. Өлүп калды ошол кичинекей кыз. Ушундай дагы бир нече окуялар болуп атат бүгүнкү коомчулукта. Анан чынын айтсам, бүгүн эле ушул 3 окуя боюнча мага ата-энелер кайрылышты да. Анан көп учурларда ушул МВДге барса, алар толук кандуу жумуштарды алып барбай жатат. Бир жактан бирөө ушул тааныштары чыгып калып, ал жерден актаганга чейин барып атышат да. Менде чоң сураныч. Ушул МВД өзгөчө ушул балдарга таандык. Кече эле ушул 5 жашар кызды бир чоң киши подвалга киргизип, анда зордуктап салды. Ушундай окуялар аябай көп болуп атат. Балдардын коопсуздугун камсыздап беришсин. Бул өтө маанилүү маселе. Эмне үчүн ушул даже РОВДге кайрылган ата-энелерге жардам бергендин ордуна ушул көп учурларда бул мисалы Маевкада болгон окуяда балдарды кой берип салышты. Даже видео доказательство бар экен, ошон жасаган иштердин бардыгын. Менде чоң сураныч, ушул МВДге кайрылып кетет элем. Ушул балдарга, айымдарга болгон зордук зомбулук аябай күчөп кетти. Ушул толук кандуу жакшылап жумуш алып баргылачы. Эмне деген беспредел болуп атат. Эмне үчүн ата-энелер кайрылса, эч кандай следственный жумуштар болбой жатат бүгүнкү күнгө чейин. Бул деген өтө чоң өкүнүчтүү нерсе болуп атат да. Чоң сураныч, МВД өз убагында керектүү иш-чараларды алып барып, следствияны жүргүзүп, аракеттенгилечи. Чоң сураныч, мындай болбойт го. Эми кантип эле ушул зордуктап салган балдарды кайра актап, кайра жөнөтүп саласыңар. Чоң сураныч, МВД аябай этият болуп, ар бир ушундай ишти, балдарга таандык ишти, ушул педофилия аябай күчөп атат коомчулукта. Биздин жарандарыбыз аябай өкүнүп жатат. Эмне үчүн МВД өзүнүн жумушун толук кандуу алып барбай жатат деп. Чоң рахмат. Рахмат. Төрагайым кечиресиз, бул өтө өкүнүчтүү нерсе, коомубузда болуп аткан маселе. Бул эми жүрөктүн мындай үшүрүн алган аябай өкүнүчтүү маселе. Мында кече видео мелеринен көрдүк. Эми Кудай сактасын, ошон үчүн кайра биздин айтып атканыбыз, мектепте окуучуларга дин сабагын кийирип, башынан талим тарбияны өзгөртпөсөк, келечек муунубузду кимдер тарбиялап атабыз, ошол маселе мына 10-15 жылдан кийин мөмөсүн берет. Ошондуктан урматтуу төрага, сиз өзүңүз дагы көңүл буруп, ушу маселени мектепте окуучуларга мына күзгө дин сабагын киргизип, ар бир мамлекет өзүнүн маселесин чечип атат. Бизде да ушуга жардам берсеңиз төрага, урматтуу төрага Алмазбек Акмжанович, рахмат. Рахмат. Урматтуу Жалалдин мырза, сиз мен атыма кайрылгандан кийин мен кыскача айтып коеюн. Биринчиден, албетте ушундай тирүүкмуш окуялар коомдо болуп аткан өтө өкүнүчтүү. Мындай окуялардын болушу бүгүнкү шартта таптакыр мындай жат көрүнүш. Бул боюнча биз жеке эле ички иштер министрлиги эмес, жалпы коомчулук, ата-энелер баарыбыз күрөшүшүбүз керек бул боюнча. Бул бир. Экинчиси, ички иштер министрлигинин дарегине иштебей жатат, милиция коргобой жатат деген бир жактуу ойдон алыс болушубуз керек. Бүгүнкү күндө ички иштер министрлиги мурдагыга караганда кыйла жакшы. Бардык каражаттары бар, бардык заманбап жабдыктар бар, камералар бар.
Ички иштер министрлиги колунан келишинче аракет кылып иштеп атат. Илгери мени милиция мени кордойт дегенге чейин барып калган. Азыр бүгүнкү күндө Ички иштер министрлиги мени милиция мени коргойт дегенчелик аракет кылып атат. Бирок милиция баарына жетишпейт. Анан жеке бир ушундай көрүнүштөрдөн улам жалпы Ички иштер министрлигине милиция кызматкерлерине бир жактуу терс баа берген туура эмес, урматтуу депутаттар. Муну туура көрүшүбүз керек. Ошо бүгүнкү күндө милиция иштеп аткан үчүн коомдо кылмыштуулуктун саны бара кескин азайып атат. Кылмыштын бетин ачуу көбөйүп атат. Анан эми мындай учурлар тилекке каршы болуп турат экен, адамзаттын турмушу уланып атканда. Албетте Ички иштер министрлиги мындан дагы жакшы иштеш керек, мындан дагы жакшы иш алып барыш керек. Бирок бир жактуу баа бергенден кичине алысыраак болсок.